Assalamu alaikum урматтуу достор, Жалал Абад шаарынын тургундары жана мыймандары. Мына азыр мен Спутник шаарчасынын Тарсус көчөсү менен Жеңи Жок проспектинин кесилишинде турам. Бул жерде билесиңер, өзүңөр билгендей, ушул жерде дайыма маршрутка ушул жерде токтойт да. Именно пешеходный переходдо токтойт. Негедир адамдар бул жерде эле эмес, шаар боюнча эмнегедир именно пешеходный переходдо жана кылып алганда, пешеходный переходдо остановка кылып алган. Эмне үчүн? Достор, ошол таң калыштуу да. Мисалы үчүн Токтогул көчөсү менен Ленин көчөсүндө дагы сөзсүз ушул жанагы пешеходный переходдо туруп алабыз да, автобус күтүп, маршрутка күтүп, мындай атайлап, бул жерде өзү атайлап токтоочу жер жок окшойт, остановкачы. Ошондо дале мисалы ойлойм да, мындайраак туруп алсак, четирээк туруп алсак кандай болот деп. Себеп бул жерден адамдар басат да, жол өтөт, маршрутка келип, таксилер келип, именно ушул жерге пешеходный переходго токтоп алат да. Ошол эле ошо Токтогул Ленина көчөлөрүнүн кесилишинде дагы. Эмне үчүн ошондой? Мен ошолду ойлонуп калдым да бүгүнчү, азыр карап туруп адамдарды. Азыр эми бул жерге маршрутка ушул жерге токтогон үчүн мен дагы келип алып ушул жерде турам да азырчы. Адамдар кайсы жерге жанагы остановка турса ошол жака турат экенсиң да. Ошол эле ono тиги Манас проспект менен тиги Манас көчөсү кесилишкен жерде дагы пешеходный переходдо токтотобуз жанагыларды, таксилерди, автобустарды. Ошого жооп бере аласыңарбы, достор? Кандай жооп бар? Жооп барбы, жокпу?